Кызым сөрүп койну, сучай зада, суча турган отуз болуп калды. 2 жылдан бери Фатима Адылбекова атайын түтүкчө менен тамактанат. Ал 2023-жылы салатка ууланып, кийин ботулизм илдетине чалдыккан. Учурда өз алдынча кыймылдай албайт. Отравление болгонбуз, үй бүлө мүчөлөрү 9 адам. Кызым ошо больницадан ботулизм деп диагноз коюшту. Бул больницага жетпей ошо түшүп калганда, ошондо башына кислородный голодание, анаксетический поражение деп коет. Башы ошо поражать этип калган, кислородный голодание болуп, ошонун эмесинде кызым парализованный болуп төшөктө жатып калды. 3 ай комада жатты. Фатима тамакты өз алдынча иче албайт. Кызымдын денеси ошо полностью парализованный болгон үчүн тилдеринен, оздорунан бери кеткен да, ошогондай даже шилекейин да жута албайт. Былтыр ата-энеси Фатиманы дарылантуу жана денесин калыбына келтирүү үчүн Россияга алып барып келген. Ал жактагы дарыгерлердин жардамы менен буту колу кыймылдай баштаган. Бирок ден соолугунун мындан ары жакшырышы үчүн жылына 2 жолу медициналык текшерүүдөн өтүп, үзгүлтүксүз дарыланууга муктаж. Ал жактан, ошол жактан аябай жакшы жылыштар болду. Фатима биринчи жатканда мындай эмес болчу. Мынтип күлүп, реакция бербей, азыр мына күлүп калды. После ошо реабилитациядан кийин колдорун кыймылдатып калды, буттарын кыймылдатып калды, кадимкидей сөзгө түшүнүп калды. Жакшы болот деп мага үмүт тартуулашты. Фатиманын абалы оор болгондуктан аны Кыргызстанда дарылоо мүмкүн эмес. Казакстан жана башка коңшу мамлекеттерде дарылоодон баш тарткан. Ошентсе да үй бүлөсү аракетин токтотпостон мүмкүн болгон бардык жолдор менен ден соолугуна кам көрүүдө. Үйдө керектүү медициналык жабдууларды сатып алып, күн сайын массаж жасап, тамак сиңирүүгө жардам берүүчү атайын аппараттарды колдонушат. Фатиманы ушу вертикализацияга күнүгө 2 жолдан тургузабыз. Башында 10 мүнөттөн болчу, азыр деген жарым саатка жетип калдык. Кээде алдап, арбаля кылып ушинтип араң тургузабыз. Тургусу келбейт. Фатиманын Россияда дарылануусун улантуу үчүн 1 миллион 200 миң сом керектелет. Ошондуктан алар кайдыгер эмес адамдардан жардам сурайт. Урматтуу кыргыз элим, ошо сиздерге жардам сурап кайрылдык. Ошо дайыма ошо улуу айда, Рамазан айында кайрылуу кылам. Ошо быйыл дагы жардам берип, ошо Фатиманын бутунан тургузганга, ошо реабилитацияга деп акча сурап атабыз. 1 миллион 200 миң сом Россияга, Москвага барабыз, 3 сестрага. Ошого сиздерден жардам сурап кайрылат элем. Колуңуздардан келишиңиздерче жардам бериңиздерди суранам. Жардам берүүнү каалагандар төмөнкү реквизиттерге акча которсо болот. Айсана Бакытбекова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.